Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiye ba'dahu ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatlı okuvchilar, Jaratkan жалбарып мына бүгүн көптөн бери токтоп калган Muhtasarul Vikoya аттуу китептен кайра сабагыбызды улантабыз. Жараткан Аллахым ушул баштап аткан сабагыбызды берекелүү кылсын. Бардыгыбызды иман, ислам жана ихсан жолуна бекем кылсын. Биз Рамазан айында макрух болгон жана макрух болбогон амалдарды баяндап бүтүп токтогон экенбиз. Кудайым буйрса мына ошол жерден баштап сабагыбызды улантабыз. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şeyhu fanin acaza ani savmi aftara ve at'ama li kulli yevmin miskinan kal fitrati ve yaqdi'in qadara. Adattagындай бұл сүйлөмдү сөзмө сөз которуп алып, андан кийин бұл сүйлөмдүгө тиешелүү болгон маселелерди айта кетели. Китептин жазуучусу минтип айтып атат. Картаң киши, жашы улгайган апаларыбыз, жаштары улгайган аталарыбыз, эгерде орозо тутууга алдары жетпесе, орозо тутпайт. Бирок ар бир күн үчүн, ар бир күн орозо тута турган күн үчүн бир мискинге тамак беришет, питир садакасы сыяктуу дейт. Жана эгерде кайра алдары жетсе орозо тутууга, анын казасын тутуп беришет дейт. Демек, урматтуу окуучулар, автор, китептин жазуучусу бул сүйлөмдө орозонун ичинде макрух болгон жана орозодо макрух болбогон амалдарды баяндап бүтүп, орозо тутпай коюуга себеп боло турган нерселерди баяндоого киришти. Алардын бири жокоруда биз азыр окуган сүйлөм экен. Бир атабыз же апабыз жашы улгайган жашка жетип, картайып, орозо тутууга алы жетпей калган болсо эмне кылат дедик? Оозуну ачат, орозо тутпайт, бирок ар бир күн үчүн питир садакасынын өлчөмүндө не берет? Садака берет. Бирок кийин кайра ошол апабыз, ошол эле атабыз кайра күчкө толуп орозо тутууга алы жетип калса, анда ошол өткөн жылдарынын кайра казасын эмне кылат? Тутуп берет дейт. Демек, урматтуу окуучулар, бул сүйлөмдө бир канча маселеге токтолуу өтө маанилүү. Биринчиси, байкап турганыбыздай, китепте эмне дедик? Орозо тутууга алынын жетпегендиги уулануучу болуш керек. Бир убактынча бир себептен улам орозо тутпай калса, ал башка. Бул жерде ошол алынын жетпегендиги уланып туруучу болуш керек. Мына ошондуктан эгерде бир адам күн аябай ысык болгондуктан, ушунчалык күн ысык болду, айталы 45-50 градус болуп кетти, саратан жай мезгили, такыр орозо тутууга күчү жетпей калды адамдын. Мына ошондой себептен улам эгерде орозо тута албаса, анда ал киши фидия бербейт. Тескерисинче кышында ошол каза кылган орозосунун казасын тутуп берет. Экинчиси, бул маселеде эгерде бай болсо фидия берүү важип болот. Жана айтпадыкпы жокоруда? Орозо тута албаса фидия берет дедик. Орозо тутууга алы жетпесе фидия, ал бай болсо фидия берүү важип болот. Ал эми эгерде кедей боло турган болсо, ал кишиге фидия эмес, истигфар айтуу милдет болот. Истигфар айтуу милдет болот. Кудай Таалага жалбарып суранат. О Кудайым, мен ушундай картаң, жашка жеттим, жашым улгайды, алдан тайдым, орозо тутууга күчүм жок. Сен өзүң бардык нерсени билип турган затсың, кечиримдүү, мейримдүү затсың, мен күнөөмдү кечир деп Кудай Тааладан кечирим сураш керек болот. Бул сүйлөмдө айта турган үчүнчү маселе, канчалык фидия бериш керек десе, ар бир күн үчүн питир садакасынын өлчөмүндө берилет. Питир садакасынын өлчөмү бул 1 килограмм 600 грамм будай же анын баасы, же болбосо 3 килограмм 200 грамм мейиз,
kurma je arpanın baası berilet. Je özü berilet. Oşul ölçümde ar bir günü için berilet. Төртінші айта тұрған нәрсе, ошол фидияны қачан беріш керек десе, айдың башында эле беріп қойсаңыз да бола берет. Отуру күнүмдүк беріп қойсаңыз да эле бола берет. Айырмасы жоқ. Бешинчи айта тұрған нәрсе, фидияны қанша кишиге беріш керек десе, bir кишиге деле берсеңиз бола берет. Bir қанша кишиге де бөлүп берсеңиз деле бола берет. Айырмасы жоқ. Алтынчы айта тұрған нәрсе, ошол алынын жетпегендиги өлгөнгө чейин уланыш керек. Ошондуктан китепте эмне деди? Вая кылды ин кадара. Кийин кайра алы жете турган болсо, анда ал кайра казасын тутуп берет. Мисалга бир адам жашы улгайган жашка жетип, алдан тайып, күчү калбай, орозо тутпай калды 1-2 жыл. Анан фидиясын берип жүрдү. Кийин Кудай Таала шифа берип, кайра күчкө толуп, аябай күчтүү болду, орозо тутууга алы жетип калса, өткөн жылдарынын казасын не кылат? Тутуп берет. Бул жерде айта турган 7-чи маселе бул сүйлөмгө тиешелүү. Кээ бир оорулуулар бар. Айыгуудан үмүт үзүлгөн. Дарыгерлер, ишеничтүү дарыгерлер айтат, бүттү мунун айыгышы жок дейт. Анан үмүт үзүлүп калат да айыгында. Мына ошондой адамдар дагы орозо тутууга алы жетпей калат да. Ошондой адамдар дагы ошол шайхи фанинин өкүмүндө болот. Башкача айтканда, ар бир күн орозо үчүн алар орозо тутпайт, себеби ал оорулуу адамда. Ар бир күнү үчүн эмне берет? Питир садакасынын өлчөмүндө берилет. Ал эми жанагы айыгып кетүүдүн үмүтү болгон оорулар тууралуу төмөндө келет иншалла. Бул сүйлөмдөгү 8-чи маселе орозонун ордуна фидия милдет болуу үчүн негизинде ошо орозо тутууга буйрулган болуш керек. Ошондо бересиз. Мисалга зихар сыяктуу да. Зихар сыяктуу. Ошондо бере аласыз да сиз. Зихарда эмнеге? Орозо тутууга, 2 ай орозо тутууга эмне кылган? Буйрулгансыз. Ал эми эгерде негизинде орозо тутууга буйрулбай, орунбасар катарында орозо тутуу милдет болгон болсо, анын ордуна фидия берүүгө болбойт. Мисалга анттын жана ненин бирөөдү өлтүрүүнүн кафаратында. Ант ичкениңиз болсоңуз, кафарат милдет болот аткарбасаңыз да. Же бирөөдү өлтүргөн болсоңуз, хатоан, адашып, ката кылып, кафарат милдет болот. Буларда дагы орозо не кылат? Булардагы эгерде орозо тутуу милдет болсо, анын ордуна фидия берүүгө не болбойт. Бул экөөндө орозонун ордуна фидия берүү мүмкүн эмес. Ошондой эле эгерде ажылыкта башка бирөөнүн чачын алуу үчүн кан чыгаруу, жанагы бир кой союу милдет болду штраф. Же болсом 6 мискинге 3 со будай берүүгө алы жетпесе, балардын ордуга орозо тутуу не болот? Милдет болот. Булардын ордуга эмне болот экен? Орозо тутуу милдет болот. Шайхи фани болгондуктан бул орозону тута албаса, фидия берсе болбойт. Караңыз, ажылыкта бирөөдүн чачын алды. Чачы алгандыктан бир кой союу милдет болду. Же 6 мискинге не 3 со будайды, жанагы 3 килограмм 200 граммдан 3 өйдү берүүгө алы жетпесе, орозо тутуу милдет болот. Бирок бул орозо тутуу жанагы орунбасар катарында милдет болуп жатат да буларга. Эми жанагы чачты алган адам шайхи фани боло турган болсо, ушул орозонун ордуна фидия берсе эмне экен? Жарабайт. Фидия берсе не экен? Болбойт. Бул ошол орозону өзүнө эмне кылыш керек? Тутуш керек. Же баштапкыдай жанагы штрафты өзүнө эмне төлөш керек. 9-нчу айта турган нерсе, фидияда ибахат рухсатпы же болбойбу? Башкача айтканда, менчиктештирбей эле пайдаланууга берилсе, фидиядан өтөп өтпөйбү? Мисалы алып келип медресеге берип койду да. Фидиянын акчасын алып келип медресеге таштап койду. Же мечитке берип койду го. Жарайбы же жарабайбы десе, бул маселеде 2 көз караш бар. Туурасы болот. Болбойт дегендер дагы бар, туурасы өтөт. وحامل أو مرضع خافت على نفسها أو ولدها ومريض خاف زيادة مرضه والمسافر أفطروا وقضوا بلا فدية. Kiteptin жазуучусу мынтип айтып атат. Кош бойлуу аял же süt emizүүчү аял, жаш баласы бар, süt emizүүчү аял өздөрүнүн ден соолуктарына же
ошол баласынын ден соолугуна коркушса зыян жетет деп. Оорулуу киши ойруунун көбөйүүсүнөн корксо жана мусапыр киши орозо тутпайт да кийин казасын тутуп берет. Фидия не кылбайт экен? Бербейт дейт. Китептин жазуучусу бул сүйлөмдө орозо тутпоого себепчи боло турган бир канча маселени баяндады да. Бул тема түшүнүктүү болуу үчүн эң алгач зыян жетип калуусунан корксо деген сөздү чечимелөө зарыл да. Зыян болуп калат, өзүнө зыян болуп калат, же уулуна зыян болуп калат. Кандай зыян? Коркуу үчүн 3 жол менен болот. Кандай коркуу канча жол менен болсо 3 жол менен коркууду билсе болот. Биринчиси аламаты менен. Ооруп жатат адам, эгерде орозо тутса ооруу күчөп кетет деп ошол аламаттардан, признактардан билет. Экинчиси тажрыйба менен болот. Тажрыйба менен адам карайт, ушундай ооруларда орозо тута турган болсоң, ооруу эмне болуп кетет? Күчөп кетет. Дарыларды убакыты менен ичпесеңиз ооруу күчөп кетет дегендей. Үчүнчүсү дасыккан мусулман дарыгердин айтуусу менен. Бир ишеничтүү, ыймандуу дарыгер сизге айтат. Эгерде сиз орозо тутсаңыз, сиздин оорууңуз күчөп кетет деп. Ошондо оорулуу адам не кылса, ачса болот дегендей. Ал эми эгерде дарыгердин жанагы адилеттүү болуш керекби, болбош керекби тууралуу кайра эле аалымдарыбыздын ортосунда эки пикир бар. Кээ бир аалымдарыбыз айтат, мастурул хал, башкача айтканда абалы белгисиз болсо эле жетиштүү дейт. Ал адилеттүү эмеслиги белгисиз да. Бир дарыгер айтты, билбейбиз бирок ал такыбабы, такыба эмеси, адилеттүү эмес билбейбиз. Ошол жетиштүү болот дейт. Кээ бир аалымдарыбыз айтат, адилеттүү болуусу шарт дейт. Ушундай талаштар бар бул жерде. Демек, урматтуу окуучулар, аталган шарттардын бири табылбаган кезде Рамазан айында оозун ачса кафарат милдет болот. Жокорудагы шарттардын бири табылбаса, сиз аламаты жок, ооруну көбөйтүп кетишинин аламаты жок, же болбосо тажрыйба менен оору күчөйт деген бир коркунуч жок, же мусулман дарыгер айтпай эле кичине эле ооруп калып эле оозуңузду ача берсеңиз, анда кафарат милдет болуп калат. Эми кайра себептерге кайталы. Себептердин биринчиси, кайсылерде кош бойлуу аял эгерде өзүнүн же ичиндеги уулунун ден соолугуна зыян жетет деп корксо, орозо тутпоо ал кишиге уруксат берилет. Экинчиси, эмизген аял. Мындайча айтканда, жаш жаңы төрөлгөн баласы бар, ал эмизип жатат. Мына ушул аял өзүнө же уулуна орозо тутсам зыян келет деп корксо, бул да эле оозун ачса эмне экен болот. Süt emizүүчү аял баланын апасыбы же süt энесиби айырмасы жок ушул маселеде. Болгону süt берүүчү апасында, эмизүүчү апасында бар го. Аалымдарыбыздын ортосунда талаштар бар, көз караштар бар. Кээ бир аалымдарыбыз мынтип айтат, Рамазан айынан мурун келишим түзгөн болсо, талашсыз оозун ачса болот дейт. Ал эми эгерде Рамазан айында болсо бул окуя, анда талаш бар. Талаш болот дейт. Эгерде Рамазан айында болсо, оозун ачса болбойт. Бул ошол биздин аалымдарыбыздан Садру Шариянын пикири дейт. Кээ бир аалымдарыбыз айтат, болот дейт. Рамазан айында да келишим түзүп туруп сүт берген болсо боло берет. Бул Абу Сууд деген аалымдын пикири. Мына ушул пикир менен амал кылынат. Кыскасы, Рамазан айынан мурун келишим түзгөнбү, же Рамазан айында келишим түзгөнбү, айырмасы жок. Өзүнө же жанагы башка тамак жебеген жаш балага зыян жетет деп ойлосо, бүттү, орозо тутпай койсо болот. Эми бул жерде кыстырма катарында айта турган дагы бир маселе орундуу деп ойлойбуз бул жерде. Ошол апа өзүнүн баласына сүт берүү милдетпи же милдет эмеспи? Бүгүн интернет булактарында кээ бирлер аялдарды саясатка айландырып алып, аял мындай кылууга милдеттүү эмес, тигиндей кылууга милдеттүү эмес деген бир түшүнүктөрдү элдин ортосуна таратып атышат. Бул тууралуу биздин аалымдарыбыз эмне дейт? Бул тууралуу төмөнкүчө пикир айтылган. Энеге, апага диянатан сүт берүү милдет болот дейт. Башкача айтканда, Алла менен өзүнүн ортосунда сүт берүү милдет болот дейт. Бирок
казиятка кайрылып да турган болсо, анда эки учурда милдет болот сүт берүү. Биринчиси, атасы кедей болсо, жанагы жаш балага bir başka ayaldı ap gelip süt berdir albayca, balası başka tamak jebeyt deyli, oşondoy bolsa. Ha? Ekincisi, atası bay bir bala başka ayaldı embeyt. Tamak da jey albayt. Mına uşunday uçurda kazı dagın apaga mildettendiret. Demek, mınday aytıp alıp karay turgan bolsak, urmatlı okuçular. Apanın moynuga emneken, sottoşkongo çeyin Allah menin apanın ortasındağı neme? Mildet. Oşon üçün apalar süt beriş gerek özünün balasını. Ak sütü menen bağış gerek anı. Emizip, tarbiyalap, anı jetkiriş gerek de bir nesege. Üçüncü mesele oğrulu kişi. Oğrulu kişi oroza tutpasa bolot. Bu meselede bir kança mesele kamtılgan. Birincisi, oşol matında kelgendey, kitabımızda kelgendey. Ekincisi, ayığının uzarıp ketüsünün korkunucu olsa deydi. Birincisi emnede, janağı o matındagıday. Ekincisi emne dedik, ayığının uzarıp ketüsünün korkunucu olsa. Üçüncüsü, müçösünün, kandaydır bir müçösünün çok boluğunun korkunucu olsa. Orada tutmasa bir müçösüne ne olur? Ziyan tiyet. Dördüncü, bu жерде kamtılgan mesele. Köz, baş, jarakattın oğrusu. Beşincisi, oğrulularda karap durgan dariger eğer orozo tutsa alsırap oğrulularda karay albay kalуунун korkunucu olgondo al kişiге dagы ne kılınat? Ruhsat berilet ozun açууга. Altıncı kamtılgan nerse den soluğu çın kişi oyunun köpçülük bölügünde tajriba menen deyli oğrup kalam dep korksa bolu kişiге dagы emne berilet? Ozun açsa bolat. Niyet kılbayt da orozo tutbayt. Dağın kamtılgan neselerin biri kızmatçı. Kızmat öte vatat aytalı. Stroykada işte vatat. Alsırap kalıudan korksa, je çankap aç kalıp akılından jogotuusunun korkunucu olsa, bularga dagın ozdorunu açууga emne berilet? Ruhsat berilet. Ozdorunu açууga degende orozo tutpay koyuşatты. Dördüncü dagın bu жерде dagın ayta turgan nerse, jakşı je jaman niyet menen saparga çıkkan adamga dagın jakşı niyet menен чыгабы сапарга, жаман ниетте чыгабы айырмасы жок. Orozo tutpay коюуга неси бар, укугу бар. Акыркы ошол сүйлөмдө айтылган нерсе, жогоруда аталгандар ооздорун ачышса каза гана тутушат да. Ооздорун ачты, орозо тутушпаса каза гана болот. Кафарат милдет не экен? Болбойт. Ошондой эле фидия дагы булар не кылбайт? Беришпейт. Фидия дагы төлөбөйт. وَصَوْمُ سَفَرٍ لَا يَضُرُّ أَحَبُّ. Saparda orozo tutuu egerde ziyandığı bolsa jakşı deydi. Kitaptın yazıcısı bu süйлөмдө saparda orozo tutuu tuuralı bayandadı. Bizdin mazhabtın köz karaşı boyunca saparga çıkkan kereze orozo tutuu, orozo tutkan adam özünü, je ayalına ziyan jetpey turgan bolsa orozo tutuu jakşı bolat. Al эми эгерде кыйынчылык жаралса же тамага шериктеш болсо анда орозо тутпаган эмне болот? Жакшы болот. Бул тууралуу Хуласатул Фатава аттуу китепти карасаңыздар дагы ушундай кенен чечимелеп айтылган. Wa in sahha aw aqama thumma mata fada warisuhu ma fata in asha ba'dahu bi qadarihi wa illa fa bi qadarihima. Kiteptin жазуучусу мынтип айтып атат. Эгерде оорулуу киши айыккандан кийин je musafir kişi mukim bolgondan keyin ölse muraskorları fidyasını berişet deydi. Egerde oğurup жүргөн je musafir bolup жүргөн kündörünçe jaşap andan keyin dünya salgan bolsa. Bu süйлөмдү misal menen түшүндүрөлү. Egerde men musafir boldum. Deyli 5 gün saparga çıkıp жүрдüm. Sapardan kelip bir günde jaşabay dünya saldım. Oşol ötkön 5 günün fidyasını төлөө maga millet emес. Al эми эгерде men saparda 5 gün жүрүp, үйүмө көлүп 5 gün den соолугум чын жакшынакай жашап, анан өлө турган болсом, ошол 5 günün fidyasını берүү millet болот. Эгерде men saparda 5 gün жүрүp,
Oozumdu açıp жүрдüm да орозо tutpay. Үйüme kelgенден кийин 3 күн жашап өлсөм, 3 күндүн фидиясын берүү милдет болот. Китептин жазуучусу мына ушул сөздү айтып кеткен. Максаты ушул. Эми фидия канча берилет? Бул да эле ошол питир садакасынын өлчөмүндө. Жана жокоруда айтканыбыздай 1 килограмм 600 грамм будай же анын баасы, же 3 килограмм 200 грамм арпа, же мейиз, же курмадан берилет, же анын баасы берилет. Ар бир күн үчүн ушунча. Мисалы 5 күн каза кылган болсом, 5 күн жакшынакай жашап, казасын тутпай өтүп кетсем, мен эгерде керез айта турган болсом, менин байлыгымдан эмне кылышат? Мына ушул керезимди, осуятымды аткарып, ошол 5 күндүк орозомду төлөшөт. Ва шуритал исау ва нафаза минас-сулс. Китептин жазуучусу мынтип айтып атат. Мына ошол фидия төлөө милдет болуу үчүн осуят кылуу шарт дейт. Осуят өлгөн кишинин байлыгынын 1/3 бөлүгүнөн берилет деп жатат. Бул сүйлөмдө фидия төлөө үчүн осуят айтуунун шарт экендиги баяндалган. Эгерде мен жанагында 5 күн каза кылып, 5 күн эсен-аман жашап, осуят кылган болсом, менден калган байлыктан не кылышат? Анан берүү жанагы мен балдарыма эмне болот экен? Милдет болот. Мен балдарым анан мен байлыгымдан алышат да тияка беришет. Бул сүйлөмдө бир канча маселе бар. Биринчиси, эгерде каза кылган киши осуят кылса, фидия берүү не болот? Милдет болот. Сөзсүз түрдө бериш керек осуят кылган кезде. Жанагы адам өлгөндөн кийин анын байлыгында 4 акы бар. Биринчиси эмне? Биринчиси такфин тажихиз деп коет. Ошонун кепиндегенге, мирзө казгандарга ошолордун акыларын төлөп беребиз. Экинчиси ада удуюн. Эгерде карыздар болсо, ошо карыздары төлөнөт. Үчүнчүсү осуятын аткаруу, керезин аткаруу. Ошо осуят кылды, ошону аткарып коебуз. Бирок керез байлыктын 1/3 бөлүгүнөн берилет. Төртүнчүсү ана мураскорлорго эми таркатып бересиз калган байлыкты. Ал өзүнчө тема, өзүнчө токтолобуз ага. Бул жердеги экинчи маселе, эгерде осуят кылбаса, бирок мураскорлору өз эриктери менен беришсе да боло берет. Билишет да, мен 5 күн каза орозом бар. Мен мураскорлорум мен атымдан берип коюшту. Аллах разы болсун. Аталарынын жүңүнү жеңилтеткен болот. Bir kıyınçılığını, ahiretteki kıyınçılığını, tüyüşügünü cengil kılgan bolot. Üçüncüsü, eğer muraskorları bar bolsa, yaxşı eski alыңыздар. Anda ölgün kişinin baylığı ne dedik? 1/3 bölügünün gana berilet. Alemi eğer de muraskorlar çok bolsa, anda tolluk baylığıdan ketse dağın nemelerini berse bolot. Karz, orozo, karz namazlarının fidyalarını tödöse bolot. Oşonda ele eğer de muraskorları razı bolsa 1/3 bölügünün köyrek dağın berseniz durus bola beret. Özdörü bardığı balagatka jetken bolup, bardığı oşol жерде katışıp atkan bolsa, razı boluşsa oşol atalarının kaza olup ketken namazların nemelerini 1/3'den emez, andan köyrek dağın berişse neyken bola beret. Bizim doğruda mına uşul neseni atkarışımız gerekti. Bizim doğru mildet amallardan kutkaruudun olduğuna nafıl amallarga şaşabız. Negizinen atabız, apabız kaza olgan kezde albatta nafıl sadaka berүү жақшы. Anın soğubu jetet. Andan hiç kim tangbaydı. Bizdin akidabız boyunca tirүүлөр, ölүүлөрдүн akında жақшы иштер жасап, soğubun bağışlasa soğubu jetet. Бирок эгерде милдеттерден куткарсак, бул дагы да пайдалуураак болот. Kança atalarımızın namaz okubay ketken nerseleri var, жерleri var. Atalarımızın namaz okubay, orozo tutpay kalıp ketkenleri var. Mına oşolordu akırındık menen tölöy turgan bolsok, inşallah Huday Taala alardı ne kılat oşol ahiretteki bir azapların, ahiretteki bir tüyüşüklerin emne kılat? Jеңилдейт. Allah Taala keçet, oşonu Allah Taala kabul kılat oşol nerseni. Oşonduktan ayta turgan nersebиz nafıl ibadatқа қарағанда ушул жақына көбірек басым жасасақ жақсы болады. Ва фидияту кулли салатин касауми яумин. Ар бир күннүн, ар бир вак намаздын фидиясы бир күндүк орозо сыяктуу дейт. Бир күндүк орозо сыяктуу.
Автор бұл сүйлөмдө bir вакыт намаздын фидиясы bir күндүк орозо менен барабар экендигин баяндаган. Бирок бул маселеде эки көз караш бар. Бири ушул китебибизде келгендей, экинчиси bir күндүк намаз, bir күндүк орозо сыяктуу деп келген. Туурасы ошол биринчи пикир, ошол китебибизде келген пикир. Bir күндүк орозонун питир садакасы 1 килограмм 600 грамм будай боло турган болсо, значит, bir вакыт намаздаган ошондой. Витир менен бирге bir күндө 6 вакыткын эсептейбиз. 6 вакыт болот. 6-га 1 килограмм 600 граммга эмне кылабыз? Көбөйтөбүз, канча боло турган болсо, ошол bir күндүк намазы болуп эсептелет. Намаздын фидиясы болот. Ва ибадату гайрихи ла тujzihi, ла tujziuhu деп дагы келет. Өлгөн кишинин ордуна башка кишинин ибадат кылуусу өтпөйт. Китептин жазуучусу башка бирөөнүн ордунан ибадат кыла албагандыгы тууралуу бул жерде эмне кылган, баяндаган. Ибадаттар 3 түргө бөлүнөт да. Биринчиси ибадат бадания деп коет. Бул дене менен аткара турган ибадаттар, мисалга намаз, орозо. Экинчиси малия деп коет. Бул байлык менен, мисалга зекет. Үчүнчүсү ибадат бадания жана малия. Бул ажылык. Биз денебиз менен да кылабыз, акчабызды да кетиребиз. Демек, мына ушул биринчи түрдө орун басарлык кылууга жарабайт. Болбойт. Биринчи түр жана ибадат баданияда орун басар өтпөйт. Мисалга, мен намаз окубаган болсом, мен ордумдан уулум окуп койсо жарабайт. Мен орозо туткан болсом, мен ордумдан ошол фарз орозонун казасын мен уулум тутуп коёюн десе жарабайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ыйык хадисинде айткан: "Ла ясуму ахадун ан ахадин ва ла юсалли ахадун ан ахадин." Бирөө башка бир адамдын ордуга орозо тутпайт, жана бирөө башка бир адамдын ордуга не кылбайт, намаз окубайт. Биздин мазхабына ушул эрежени карманган бул жерде. Мына ушул жерде сабагыбызды токтотолу. Жараткан Аллахым бардыгыбызды иман, ислам, ихсан жолуна бекем кылсын. Амин я раббал аламин.